Саламатсыздарбы, урматтуу Волна Искуля радиосунун YouTube каналынын көрүүчүлөрү, угармандары. Бүгүн биз тандоо убагы долбоорунун алкагында чогулуп, актуалдуу суроолорго жооп алуу үчүн чогулуп отурабыз. Бүгүнкү биздин мейманга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, ал БШКнын атайын өкүлү Айбек Сатиев, Каракол шаардык кеңештин жооптуу катчысы Эрмек Майрыков жана Каракол шаардык жарандык активисттер бул Нурмухаммед Асанакун жана Дастан Курманбековдор. Саламатсыздарбы? Убактыңарды бөлүп элге маалымат жеткирем деп келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Ушул күндөрдүн эң башкы бул интригасы болуп алда келе жаткан парламенттик шайлоо болуп эсептелет, туурабы? Анан ушул күндөрү парламенттик шайлоонун жүрүшү туурасында бүгүн сөз кылабыз. Бул шайлоо буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, аябай көп талкуу, чоочулоолор менен сөз болуп келди. Бул шайлоо нормалдуу өтөбү же былтыркы жылкыдай болуп жокко чыгарылып калабы дегенчи. Анткени былтыркы жылдан бери 2 шайлоо жокко чыгарылды. Анан азыр сиздерде кандай сезим болуп атат? Даярдыктар кандай? Чындап эле ушул сөздөр сиздерге жетип атабы? Буга БШКнын атайын өкүлү Айбек Сатиев мырза жооп берет. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, көрөрмандар. Силерге да рахмат ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңарга. Биз да ушу колдон келишинче шайлоочуларга, элге, карапайым элге ушундай маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Атайын бул маалымат каражаттары да атайын Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын уруксаты менен аккредитациядан өтүштү. Ошолор менен негизинде көп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Албетте силер аркылуу анан жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен. Барыңарга белгилүү болгондой, былтыр 4 октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган себебинен бийлик алмашып, элдин талабы менен ушул мыйзамдар өзгөрүлүп, жаңы мыйзам менен быйылкы шайлоону өткөргөн атабыз. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү башында айтылгандай эле элдер ушул партиянын ичинен өзүбүз каалаган кандидатыбызды шайласак жакшы болот эле деп бир талабы ошол болчу. Экинчи талабы ушул биз өзүбүздүн региондон өзүбүздүн депутатыбызды шайлайбыз деген бир талабы болчу. Ошонун негизинде бийлик алмашкандан кийин ошол эле мыйзам чыгаруу депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары ушул мыйзамды кабыл алып берди. 54 партийный система менен парламентке келет 54 депутат. 36 мандат одномандатный деп коет, мажоритардык система менен жогорку кеңешке шайланат. Бардыгы биригип 90 депутат парламентке 120 болчу, эми 90 депутат кылышты. Ошонун негизинде шайлоого баратышат. Бул шайлоодо барыңарга белгилүү болгондой жаңы мыйзамдар, өзгөрүүлөр кирди. Бул шайлоодо мурунку жогорку кеңештин депутаттыгына билимдер талап кылынчу эмес, мында жогорку билим жашы 25ке чыккан жаран жогорку кеңештин талапкер боло алат депутаттыгына. Азыркы учурда талапкерлердин, кандидаттардын документтери тапшырылган, ошолор текшерүү болуп атат. 1-2 күндө жыйынтыгы чыгып. Демек, мурун бага талапкерлер 21 жаш курагында болсо, азыр 25 болуп калыптыр, 25. Анан бул жерде билимин азыркы түндүк менен текшерилет. Соттуулугу боюнча текшерилип атат. Анан 28 октябрда ошо кандидаттарды каттап, ошонун негизинде талапкерлерди каттоодон өтүп. Сөзсүз диплом керек экен да, быйылкы шайлоого. Мурунку шайлоолордо деле диплом каралчу эмес беле? Мурун андай каралчу эмес. Быйыл каралып жатат, демек. Ал эмес, жергиликтүү кеңештин депутаттарына да орто билимин талап кылып атат. Мурун 6 класс, 8 класс бүткөндөр кирип, азыр орто билим талап кылынат жергиликтүү кеңештин депутаттарына. Ал эле эмес. Бул шайлоодо 2 бюллетень алат шайлоочу. Бирөө мажоритардык система менен, бирөө партийный система менен.
партийный система менен бюллетендери азыр мен силерге башында айтып кеткендей мындай дагы ушул мүмкүнчүлүктөн айтып кетсем, мисалы бул партия белгилүү өзүңөр тандаган партия болот, ага птичка коесуңар, андан кийин ошо партиянын ичиндеги кандидаттар номер алат. Мисалы мен бир партияга катталсам, 6 номердеги списокко илинсем, мен ошол 6 номер, ошол партиянын ошол учурда 6 номерди шайлап бергиле деп мен агитация кылсам, партияга анан ошо партиянын ичиндеги номерге галочка койсо болот да, өзүнүн белгисин койсо болот. А если бияктан эки, мисалы партияны шайлады, же болбосо бияктан эки кандидатты жактырам деп экини шайлап койсо, ал жараксызга түшүп калат. Ошонун негизинде мен ушу шайлоочуларга да мындай кайрыла кетет элем, ушуга көңүл бурсаңар. Улуу мундагы адамдарыбызга ошо билген, ушуну түшүнгөн бюллетень боюнча түшүндүрүп берип койсо деп суранат элем да. Анткени биздин улуу мундагы адамдарыбыз жаңылып калышы мүмкүн да. Мажоритардык система боюнча мурункудай эле өзүнүн кандидаттардын тушуна өзүнүн белгисин коет. Ошондой эки бюллетень. Демек, шайлоочу барат экен дагы эки бюллетень берилет экен, шайлоо участкасынан. Биринчи бюллетенге партияны дагы белгилейт экенбиз, анын ичиндеги адамды да белгилейт экенбиз. Эгерде партияны белгилебей ошол адамды белгилеп койсок, анда ошол бюллетень жараксыз болуп калат экен да. Партияны белгилейсиңер, партияны белгилеп, тигини белгилебей калсаңар, партиянын эмесине кетип калат да. Ал жарай берет. Если партияны белгилеп, ошол партияны белгилеп, ошо астындагы эки цифраны метсал жараксыз болот. Анда бирөөнү эле тандаш керек да. Бир эле цифраны тандаш. Эгерде шайлоочу барып эки бюллетендин партиялык тизмени албайм, мен бир мандаттуу ошонун бюллетенин эле алам десе, ал өзүнүн укугу, өзүнүн укугу. Бул шайлоо участогуна барганда азыр баарыңарга белгилүү автоматтык урна эсептейт. Бул эки этаптан өтөт. Биринчи биометрикалык каттоодон өткөн 18 жаштагы жаран шайлоого катыша алат. Азыр көпчүлүк учурда биометрикасы жоктор да бар, аларда өтсө мындай эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Анан биометрикадан өтүп, аяктан чек чыгат. Эмеден жанагы эки чек алат да, мисалы мажоритарный системанын өзүнчө тизмеси болот, партийный системанын өзүнчө тизмеси болот. Анткени азыр мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. 90 күн калганга чейин ошо учетко туруш керек. Если 90 күн калган, 90 күндөн кийин бери жагынан учетко турса, ал тизмеге кирбей калат. 119 номерине SMS жанагы паспортундагы пин кодун киргизсе, автоматически кайда жайгашканы билинип калат. Үйдө туруп эле жазса, 119га жазса, сообщение менен келип калат. Бул көчө, бул шайлоо участогу деп келип калат. Элдер азыр дагы эле ишеними жок, көпчүлүк карапайым элдер санап коет, жасап коет деп. Мына мен көп жылдан бери шайлоо системасында иштеп, көп шайлоолорду уюштуруп келебиз. Азыр автоматтык урнадан өтөт. Баарыңарга белгилүү болуш керек, автоматтык түрдө эсептейт, аяктан чек чыгат. Чекте предварительный итог деп коет. Бул юридически считается ручной подсчет деп коет. Биздин шайлоо комиссиялары ошол эле учурда колго санап беришет. Колго санап, мына көпчүлүк учурда кээ бирөө арызданып жасап койду, туура эмес деди. Биз аларга да жолтоо болгон жокпуз. Кайра ошо арыздарын карап биз да санап берчүбүз. Санап бергенде ошо урналардын баары туура эсептеп берди. Ошо сиздин айтканыңыздан кийин Нурмухаммед мырза менен Дастан мырзага бергим келип атат суроону. Булар жарандык активисттер, Каракол шаарынын багы эли жери үчүн күйгөн адамдар десек дагы болот, Негизи эле мына жасап коет, сатып алып атышат деп атпайбызбы? Бүгүнкү шайлоодо элдин маанайы кандай? Мына эл менен жүрөсүздөр. Элдин арасында бүгүнкү күнү кичине үмүт пайда болуп атат да. Себеп дегенде азыр шайлоого даярдык катуу болуп атат. Мындай жаңылышпасам, жайдан бери эле
жайдан бери эле мына катуу даярдыктар көрүнүп атат. Анан жанагы одномандатный деп атпайбызбы, бир мандаттуу, ошол да бир аз кичине үмүт жаратып атат. Анан коомчулукта албетте ар түрлүү пикирлер менен да жүргөн адамдар бар, алар деле айтышы мүмкүн. Азыр акча менен сатып алып атат депчи элди. Акча менен сатып алышат. Эми бул жерде бул человеческий фактор деп коет эмес беле. Бул жактан эми адам өзү эле барып бир сатылып эле анан кийин баягы туура эмес кандидатка мисалы сала турган болсо, ал уже адамдын өзүнүн жоопкерчилиги. Бирок азыркындай эмеде учурда биздер 30 жыл дейбизби, 29 жыл дейбизби, мурунку шайлоолордо мындай система колдонгон эмес да. Мына акыркы эле жылдары эле колдонуп атат. Ошо жана электронный подсчет менен. Анан ага мындай ишенсек болот. Сиздер мына эл менен чогуу жүрөсүздөр. Негизи эле элдин аң сезимин кантип өзгөртсө болот? Мына барбай туруп эле көпчүлүк элдер баягы шайлангандан кийин сын тагышат да. Бул иштебей атат, тигинтип атат, мынтип атат дешипчи. Бул нерсени кандай өзгөртсө болот? Ошол жарандарды барбай туруп сындаган жарандарды кантип ошо шайлоого барышына көмөктөссөк болот? Биякта деген эми мындайча айтканда аныксыздык болуп атат да. Көбүнчө могу шайлоочулар ичиндечи. Азыр жөн эле алсак, кимге шайлайбыз? Макул системаны өзгөрттүк, 120дан 90 депутатка түшүрдүк. Бул да 30 депутаттын бюджетке келтирген зыяны дейинби же мындай расход көбүрөөк болмок, 90го түштү. Анын баары жакшы. 54 мандат партиялык система менен келет экен. Анын ичинен да тандап алганга укук бар экен. Анын баары жакшы. Бирок биякта эң чоң көйгөй мурунку эле кишилер бартат да. Мурунку эле талапкерлер бартат. Ошол эле революциянын себепкерлери болгон Мекенин Кыргызстан, Биримдик, Кыргызстан аркылуу олигархтардын партиясы азыр мисалы партияны чектеген менен ошол партиядагы кишилер чектелбей эле да. Анан азыр шайлайын десең эле мисалы биякта деген мен өтө коркунуч жараткан бул мажоритардык система менен 36 депутат баратканы да. 36 депутат эмне деген сөз? Бул деген 36 олигарх бартат деген сөз да. Анткени сиз алтынай жо мен бияктан деген шайлоо кампаниясы өткөрө албайбыз. Анткени бул эбегейсиз чоң акча талап кылат да. Анан ошол эле жерде биякта ошол талапкердин тарапташтары чыкса баары жети областтан жети талапкердин эмеси чыкса, ошондо деген кичине баш аламандык болуп кетеби деген ошондой кооптуу бир учур бар да. Анткени биз баарыбыз эле билип тургандай, Кара Сууда Матраимов Искендер кандидатурасын койду. Ал киши өтөт. Ошол сыяктуу эле көптөгөн кишилер азыр кайра эле келип атат да. Бирөө айткандай, бир депутат айтып кеткендей, азыр капчыгы барлар региондорго кетти, кадыры барлар партияга кетти да. Муну менен эмнени айтсак болот? Анткени деген биякта сатып алуу болбойт, идеалдуу таза деп эч качан айта албайбыз. Анткени өнүккөн Америкада да Трамп канча отурду да, тияктачы таза шайлоо өткөн жок деп. Батышты жөн эле коелу, өнүккөн Америкада дагы таза шайлоо өткөн жок. Эми биз азыр биз деген биякта деген боло иш болду, боёбуз канды дейт президент айткандай. Биякта биз деген азыр жаңы жөн эле жаңы система менен кирбей элебиз. Биякта биз деген жаңы баш мыйзам менен бартабыз, жаңы президент менен бартабыз. Президент гарант болуп берем деп атат. Таза шайлоо өткөрөм деп атат. Баарын такалап атат, мындайча айткандачы. Таза шайлоо өткөрүлө. Ошол биз деген дүйнө коомчулугуна биз деген далилдешибиз керек. Биз деген Афганистан эмеспиз, же башка өлкө эмеспиз. Биз да таза шайлоо өткөрүп алабыз депчи. Мындай 100% таза болбосо дагы, эми жок дегенде баягыдай жана карусель ушундай ызчуулар болбосун да, подвоз жана форма 2 деген аябай жаман нерсе болчу. Форма 2 ошонун баары мындай жакшы да, жоюлду анын баары. Эми азыр элибиз баягыдай эле жанагы эмне өзгөрмөк эле ушундай сыяктуу маанайлар көп болуп атат да. Биз да ошо эл менен сүйлөшөбүз. Өзгөчө могу эски поколениядагылар булар эми аябай эле көп киши эме кандай десем, сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет болуп калды да, элдин баарычы мындайча айтканда. Анан биякта
мисалы мажоритардык системаны дагы бир айтып кетсем, биз Кыргызстан мажоритардык системада жашаганбыз. Бул 2005 жылкы Жогазын революциясын алып келген. Биякта деген билесиздер Берме Такаева, Айдар Акаевтер өтө болушкан. Анан элдин толкундосу ошондон барабар пайда болгон да. Мажоритарный эмес, политик саясий болгон. Жок, эми ошо мажоритардык система менен единого одномандаттык система менен ошо өтүшкөн да алар. Бакиевдин, Айдар Акаев менен политический система менен өткөн. Алга Кыргызстан. Одномандат менен өткөн да алар. Жок, алар десек саясий менен өткөн. 2005-те одномандатты атын эсептелип, эми ошо мажоритардык системаны деген ошо ага чейин мажоритардык ага чейин болсо кечиресиң, кичине жаңылышып кеттим. Эми ошого карабай, эми азыр биякта деген ошол эле 54 мандат, 54 партия биякта деген ошонун ичинде айтып атпайсызбы? 54-түн ичинде калган шайлоо болот депчи. Анда 54-чү месте отурган мурунку эле талапкерлер анда өткөнгө чоң мүмкүнчүлүгү бар экен да анда. Ошол эле капчыктуулар, ошол эле агитациясы кыйын өткөргөндөр кайра эле өтүп келет экен да. Мисалы Раймат Раимов 54-чү месте туруп, бирок баары ошого кошо элек да. Бизде элдер деген биз акыркысында деген бул уруу, бул коррупционер деп атканыбыз менен Мекенин Кыргызстан 1-местен алып кетти да. Азыр элди ошо ишенич жок да, анан деген аяк тойлоп баштаса биздикилер кайра кызырынып, жиңдер келип, анан Бишкекти көздөй жөнөштү да. Биякта деген эми система туура, бирок эми баягы эле сиз айткандай кандидаттар бузат да, мунун баарынчы кандидат менен агитаторлор бузат. Өткөндө окуп кеттим независимый газетадан. Биякта деген Кыргызстан получит ручной парламент при президенте дейт. Анан так туп-туура эле айтты да. Биякта деген мурунку 120-нын ордуна 90 баягы эле ручной эле парламент келет деп ойлойм да. Эрмек мырза, бул боюнча сиздин оюңуз? Чын эле баягы ишенбей анда шайлоого барбай эле коюшубуз керекпи? Мурункулар эле келип атышса. Биз эмени баягы эгемендүүдөн баштап келелден легендарлуу парламент эле 2 мандатты болгон. 2 палата болгон, 35 палатанысында эле биз шайлап келебиз, анда мандат менен. А кезде эле келип, бирок президентский бийлик болгону менен 2005 жылга чейин биз чыдап келдик. Бирок ага чейин эле биз эл өзүнүн өкүлчүлүгүн тандаган. Ар бир район өзүнүн өкүлчүлүгүн тандап, ошо депутаттыкка барып, алар болсо жок дегенде мен эсимде бар, жок дегенде кварталда бир же жарым жылда бир өзүнүн шайлоочуларына келип жерине отчет берчи. Алардан барлашып, да. Биздин Данияр мырзабыз, Дастан мырзабыз айткандай 2005 жылы Аскар Акаев өзүнүн позициясын күчтөтүш үчүн, себеп дегенде анда уже саясий, анан туруктуусу уже президенттик саясий туруктуусу уже шалкылдап баштаганда, ошондо парламентскийдин бир системасын ойлоп чыккан, ошондо өзүнүн партиясын Кыргызстан деп, Мекенин Кыргызстан, Кыргызстан деп ошондо түзүү баштаганда, өзүнүн сиз айткандай балдарын киргизип, ошондо бир балдарын өзүнүн президенттикке коюп, өзүңүз билгендей кызын спикерликке эметип жаштаганда, ошондо бир түрткү болгон биринчи революцияга, что бул үй бүлөлүк башкарууга баратат деп. Бул биринчи революциядан. Ошондо биз деген мажоритарный эмеден анда айтсак дагы 90 канча жылдан бери биз өзүбүз өкүлчүнү шайлап келгенбиз, бирок анда президенттик башкаруу болуп калган кезде, анда парламенттин анчалык деле күчөйгөн жок. Андан кийин акырындан биз парламенттик башкарууга өткөрүп кеткенбиз. Бакиевдин убагына келгенде ал да өзүнүн парламенттик күчүн күчтөп, өзүнүн партиясын баягы түзүп, Алга Кыргызстан деп, Ак жол Кыргызстан деп, ошону менен күчтөп келген. Баары бир баягы мыйзамдуулукту Жогорку Кеңеш өзүңүз билгендей, бул жалпы Кыргызстандын мыйзамын бекитип берген, түзүп берген, а бирок башында турган президент болчу. Баары президенттик башкаруу келген. Бирок анда элдин дагы үмүтү бар болчу. Кайсы депутатты, кайсы партияны шайлайбыз деген. Себеп дегенде анын лидерлери таза,
жана акча ошол эле ата мекен себеп алар эле жакшы голос алган 2007-жылы эсимде бар. Себеп деген лидерлерине карата кылган. Бирок андан кийин лидерлери болсо өзүнүн Дастан мырза айткандай ким бар ошо партиянын ичинде тизмесиз кеткен. Жөн эле партиябыз мына азыр өкүлчү айткан партиясын айткан, а бирок орусча айтканда кот мишки бул. Кимиси келет? Кайсы депутат келет? Мыйзамды билгенби? Же билими бар, илими барбы? Ошол келген. Анда уже акырындан баштап Дастан мырза айтканда капчыкта акчасы бар кишилер кире баштады. Мени киргизчи партия. Соода жүргүзүп, ошондо партиялык системасын бузула баштаган. Соодага сиз айткан коррупционерлердин эмеси баштаган. Сен акчаң бар экен кел деп. Себеп дегенде анда уже партиялык ортосундагы уже партиялык кошелёктордун ортосунда согуш баштала баштаган. 2010-жылы ошол системасын бузулуп, бирок анда дагы партиялык системанын билбестен Бакиевдин биякта уже үй бүлөлүк башкаруусу катуу баштаган экинчи революция болду. Андан кийин Текебаев келип 2010-жылы биздин конституциондуу парламенттик правление болуш керек деп. Бирок ошондо парламенттик правление башталганда биздин саясатта ошондо Дастан мырзага кошулат элем, ошондо капчыкта колунда акчасы барлар кирди. Мен кирем, партиялык жанагы атандашуу башталды, кимде акча бар, кимде бар. Биринчи местеде турсаң дагы акча бересиң, ачык сөз. Биринчи местеде турсаң мынча акча бересиң, 10-чу местеде мынча акча бересиң деп, бирок анын илими барбы, билими бар, Кыргызстанга пайда келтире алган барбы деген анда жок болгон. Себеп андан биз акыркы жылдарда биз көрдүк, туурабы? Урматтуу телевизиялар, радиочулар өзүлөр билет. Ким деген депутаттар келди, ким деген спикерлер болду, кандай болду, илими барбы, илими жокпу. Менин дагы эки мына азыркы учурдагы шайлоого да аз-баз системалык кичине өзгөртүү болуп атат. Мен да бир аз кошула турам. Жакшылык деген сыяктуудан баягы 30 канча болот? 36% бул эме түздөн түз анда мандатны болуп атат, калган саясий, бирок саясий партиянын ичинен дагы биринчи турасынбы, 54-чү турасынбы, бирок эл өзү шайлап берет, ким кайсы кандидат. Бул дагы бир аз тандоонун бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Себеп дегенде партия түзгөндө анда партиянын лидери билчи кимди кое турган, ким болот деп, кимиси ачык сөз акча берген. Азыр болсо элди жакшы болуп атат, бирок мырза биздин коллегам дагы айтсам дейт, депутаттыкка түздөн түз эл дагы ким акча берсе ошого шайлайм деген мүмкүнчүлүк болуп калат. Ачык сөз. Орусча айтканда битва кошельков деп коет азыр. Бирок мен дагы элимден дагы суранат элем. Сатылбастыктан илими бар, билими бар. Ушу Кыргызстанга жакшы бир салым кылган, туура мыйзамдарды чыгара тургандардын шайласа деп ойлойт элем. Себеп дегенде 5 жыл Кыргызстан дагы ооруй берет. Хроническая болезнь деген бул абдан туура эмес нерсе болуп атат да. Кайсы партия болбосодуктан ошо ичиндеги кандидатты шайлаган бул туура. Себеп дегенде 2011-жылы Германия барганда, Германиянын да ички шайлоосу да партиянын система болот экен, бирок ушул сыяктуу эле болот экен. Партияны тандайсыз, бирок партияда ким кайсы киши билимди таанаган болот. Анан да 21-ден 25-ке көтөрүлүптүр. Бул абдан жакшы, бирок мен ойлойм бул 25 деген дагы эрте. Даже может быть 30 жаш, 35 жаш дегенге керек деп. Себеп Жусуп Абдрахмановдор канча жашында өлкөнү башкарды эле? Бул кеп анда эмес. Жаштан эмес бул. Жусуп Абдрахмановдор жаштан эмес. Бирок ал заман башка, бул заман башка. Ал заман өтө азыркы мен айтарым. Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар.
ал заман курч болчу, жокчулук болчу, бирок ошолордон бышкан адамдар да чыккан. Чеңиз Айытбаевден бери журналист сураптыр, сиз замандагы жаштардын азыркы заман жаштарынын айырмасы барбы дейт. Бул 2008-жылы. Албетте бар деген. Биздин заманда жаштардын билими жок болчу дейт, бирок акылы бар болчу дейт. Азыркы жаштардын билими бар, акылы жок. Акылы жок дейт азыркы. Акыл демек азыркы жаштар тарынбасын, акыл деген башка нерсесин ойлош керек да. Акыл деген кеп эмес. Азыр болсо дипломдор бирде эмес, экиден диплом да бар. Бирок терең ойлоно турган акыл жок болуп атат. Кыргыз Республикасынын президенти быйыл админ ресурс, госорганда иштеген кызматкерлер эч кандай шайлоо өнөктүгүнө иштебегиле деген катуу айтты, бардыгына. Анан сиздерде кандай ушул багытта иштер жүрүп атат? Бага домкомдорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Ушул боюнча маалымат бересиңиз. Бул боюнча 2005, то есть былтыр жогорку кеңештин шайлоо боюнча сындыда анда дагы айтылган. Буга чейин айтылып эле келчү. Айтылып келчү, бул озеки айтылчу. Бирок албетте башка булактары боюнча түздөн түз бир адым ресурстар колгондор болгон. Бирок Садыр Кожоевич айткандай административдик ушу колдонмосун деп могу президенттик шайлоодо да анда дагы түздөн түз бизге айтылган эмес. Колдон болгон эмес. Азыркы учурда дагы бул эркин болуп атпайбы? Себеп дегенде бияктан дагы баягы партиялыктан ичинен да кандидат тандайсың дегенде бул да кичине админресурста колдонууга да мүмкүнчүлүк берилбей калат. Себеп бул жеке тандоо болуп калат ичинде. Жана ошол кандидат дагы бир кандай бир админресурска колдонууга да күч бере албайт деп ойлойм. Себеп бул андан мандаттын болуп аткандан кийин анан партиянын ичинен эмеси. Бирок домкомдорго ошо сиз айткандай болуштарга түздөн түз иш алып барууга эгер ким агитация түзүп, административ түзүлсө, жумуштан алуу жана өзүнүн жоопкерчиликке тартууга деп айтылган. Бизде жыйын болгон. Айбек мырза, сиздерге да ушул суроону бергим келип турат. Былтыр жергиликтүү мугалимдер, башка админ кызматкерлери мажбурлап иштетип атышат, бийликтин партиялары деген өңдүү коңгуроолор кагылып эле келген, Буга чейин телевизорлордон да көрсөтүп, радиодон дагы айтылып эле келди. Бирок негедир буга БШК көз жумду мамиле жасап келдиңер да. Быйыл бул жааты кандай болот? Урматтуу радио окуучулар жана көрүүчүлөр, сиз айтып кеткендей бул админ ресурста мына биз жайдан бери эле даярданып атабыз. Чоң тапшырмалар берилип атат. Улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы ушу штабты, республикалык штабты жетектейт. Тең төрагасы, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нуржан Карманбековна Шайлдабекова бар. Ушуну менен областта экинчи жолу бүгүн өттү. Буга чейин да окружной комиссиянын ичинде ыкчам топ иштейт. Ушу арыздар боюнча. Андан сырткары прокуратура жана улуттук коопсуздук комитеттерине, жанагы ички иштер министрлигине, жанагы ушул надзорный органдарга бүт тапшырма берилди. Малейший мыйзам бузуулар жана сатып алуу, добуш сатуу боюнча да катталса чара көрүлөт. Азыр добуш саткан киши да, сатып алган киши да жазага тартылат. Ушуну эске алса, анан сиз айтып кеткен ушул немеге айтып кетермин, мугалимдер боюнча да бүгүн да биз маселе көтөрдүк. Мугалимдин жетекчиси, мугалимдердин жетекчилиги катышканга болбойт ушу кандай десем, шайлоого, агитация, катардагы мугалимдер өзлөрүнүн ишин кыла берсе болот. Ошол эле учурда бизде азыр ошолор боюнча маселелер көтөрүлдү. Агитация боюнча кандай иш алып барыш керек, эмне кылыш керек. Анан БШК чара көрбөй койду дегениңерге мен кошулбайм. Биз болгон ошол арыздын далилдин негизинде БШК чара колдонот.
ошону эске алып койсо ушу элдерчи биз БШК мыйзамды аткаруучу болуп эсептелебиз. Ошол эле депутаттар мыйзам чыгарып берет, биз ошол мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. Былтыркы окуяларды БШК өз мойнуна алды, бирок ошол эле учурда ошо тартип жанагы атайын өзүнүн бөлүктөрү бар да. Мисалы биз следователь же болбосо БШКда следовательдердин ролун аткарбайт да, тергөөнүн ролун аткарбайт. БШК ошол эле мыйзам бузган адамды же болбосо жаранды, мисалы бирөөнү подкуп кылса же болбосо баннерин айырып, же болбосо ошого карата жаман сөздөрдү айтып, же болбосо мындай провокационный иштерди кылса, далилдеп, анан берсе ошонун негизинде БШК чечим чыгарат, шайлоодон четтетет, же болбосо башка чечимдер кабыл алат. Ошонун негизинде былтыр ошо баардык мойнуна алып, ошон үчүн шайлоо жокко чыгарылган да, стабилдүүлүк үчүн. Айбек мырза, мына былтыркы шайлоо аябагандай ыплас өттү деп атабыз, туурабы? Анан кантип бир да факт катталган жокпу? Видеого тартып, акча таратып атат деп атабыз, биз баарыбыз эле айттык, акча таратып атат, ошон үчүн эки партия өттү, аябай начар өттү депчи. Бир да факт катталып, ошону карап чыккан жоксуңарбы? Фактылар, мисалы сиз айткандай, окружной комиссия, округдук комиссия, ошол учурда БШК арыздын, мисалы арыз түшсө, ошонун далил негизинде чечим чыгарат деп үз түртүдөн айттым мен. Бизге ошо арыздар түшүп атты. Мисалы мен сизди сүрөткө тартып, же болбосо ошол учурда кандидаттар жана участоктукта турган наблюдательдерден тамак алып барып бериптир. Аларды териштирип көрсөк, алар наблюдательдерине кандидаттар тамак алып барып бериптир. Жана привозной. Анан сүрөткө тартып, тиги биякта турат, тигил турат дегендерге биз кандай чара колдонобуз, мисалы. Мисалы мен сизди тартып койдум, мого агитация кылып атат. Мен ошол сүрөт менен сизди агитация кылып деп доказать эте албайм да. Сиз эртең бизди сотко бересиз да, биз. Где доказательство депчи, далил бер дейт баары эле. Бирок арыздар түшөт, бирок ал негизсиз арыздар болуп калат да. Если негиздүү арыздар болсо, ал чара колдонулат. Мына баарыңарга белгилүү болгондой, Токмокто болду, Ошто, Бишкекте ушундай далилдин негизинде жокко чыгарылды. Анан ошол учурда бизде азыр жана автоматтык эсепте урнатып атпайбы. Если бир бюллетень ашык чыкса, ошол шайлоо участокту жараксызга чыгат. Бир бюллетень ашык чыкса, мурун сброс дечи эмес беле, сброс деп. Канча эметсе эле аз бир бюллетень ашык чыкса, жараксызга эсептелинет. Ошондо да баягы быйылкы эки бюллетень берилип атпайбы? Ошондо одномандатныйдан азыраак чыгып калышы да мүмкүн, бюллетень, Ошондо эч кандай таң калуу болбош керек экен, Таң калуу болбош керек. Мисалы, мен шайлоочу болсом, мен партийный деле шайлайм, же болбосо мажоритарныйдан эле шайлайм деп бир эле бюллетень алышы мүмкүн. Качуу экөөнү шайлайм да, биз өзүнүн эркин биз эмете албайбыз, мажбурлай албайбыз. Кааласы бирди шайлайт, кааласы экөөнү тең шайлайт. Бир суроо болуп атат да. Сиз жана айттыңыз, эгер партияны шайлап туруп, биякта 54 кандидат ичинен шайлоосо, ал партиянын эмесине кирип кетет дедиңиз да. Кимдин счетуна түшөт? 54 кишинин ичинен. Партиянын эмесине түшөт. Анан кимиси ошо бир голос болсо да, бул деген кандай болот? Бюллетень болсо, партиянын ичинен бирөөнү тандайт, анан 24-чү тандап атам. Бирок ал киши сиз айткан улум болсо, партияны тандап койгон, бирок номерди эметкен жок, ошо партияга түшүп калат, партия ошол голоско кимге биринчи голоскон салабы же 54-үнө салабы? Партиянын эмесине кирет. Же ошо бюллетенди ошо кишинин, мисалы, кандидат болсо, караколдун ичинде ошого түшүп калабы, ошол вопроста. Анан экинчиси, эгер ал киши улум боло, кайсы биринчи жолу атат да, булчу 20, мисалы, биринчини эмет коет, партияны ал жараксыз. Биякта белгиленбейт эле да кайсы партия экенин. Да. Биякта деле белгиленбейт атат кайсы киши. Ал партияны белгиледи да. Бирок кайсыга түшүп калат атат, кайсы бул эме да, Эрмек мырза. Бул эми кандай десем, адам жаңылат. Просто биз премьерни айтып атабыз, мен элестетип атам. Сиз айткандай эле
мен башында айтып кеттим, биз колдон келишинче элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бизде азыр элге жалпак тилде түшүндүрбөсөк, бизге мондай бюллетендерибиз, ошо биз шайлаган жарандарыбыздын голостору жараксызга кетип калышы мүмкүн. Мурун баягы чет өлкөдөн инвесторлор кандайдыр акча берип, ошо негизинде окутуулар болуп турган. Быйыл баягы ички саясатка бийлигишпеш үчүн андай акчалар бөлүнбөй калдыбы же бөлүнүп атабы да? Эми азыр бизде баарыңарга белгилүү, бизде социалдык экономикалык кырдаал курчабалда түшүнгөн кишиге. Бирок ошол эле учурда шайлоону өткөрүп атат, өзүнүн жергиликтүү жана республиканский бюджеттен каржылап атат. Анан өзлөрүнүн Кыргыз Республикасынын өзүнүн иштешкен партнерлору бар, эл аралык уюмдар деп коет. Алар кээ бир учурларда аппарат сатып берет, мисалы жетишпеген жанагы асууларды ремонттошту көпчүлүк учурда. Ошол учурда орг техникадан жардам беришти. Анан өзлөрүнүн келишим негизинде, эл аралык келишим негизинде жардам беришет. Анан анча-мынча жанагы член комиссиялардын окууларына да жардам берет. Өткөн жылы жергиликтүү шайлоо менен биргеликте референдум өттү, сиз билесиз. Ошондо референдумга шайлагысы келбегендерди мажбурлагансыз эле эмесин берип, эмне деп коет, квитанциясын берип, шайлаттырды, бюллетендерди берип шайлаттырды да, ошондочу явка болсун депчи, референдумга дагычы. Бул жергиликтүү шайлоо мындайча айтканда референдум аркасынан эле явка кичине көбөйдү да. Ошонун аркылуучу сиз айтып атпайсызбы азыр кааласа мажоритардык, кааласа партиялык система менен депчи. Ошо шайлоо күнү дагы ошондой болбойбу, сиз обязательно тиңде шайлайсыз депчи. Каалаган киши эле келип бир эле бюллетень алып кетеби же ошондой мажбурлоо сыяктуу болуп калабы? Анткени деген ошондо жүрүп калбады эле. Эгер конституция, жаңы конституцияга каршы болсоңор, референдумга каршы болсоңор, шайлабай эле койсоңор болот депчи. Мен жеке өзүм барып шайлайын деп ошо референдумга шайлагым келген эмес. Шайлабайм десем, жакта милиция сотрудниктер келип ошентип бир ыз чолгондо, силер шайлайсыңар же квитанцияны бересиңер деген сыяктуучу. Анан ошондой басым болбойбу СИК тарабынан? Мен сизге башында кааласа эле эметеби же? Мен сизге башында айттым. Анда да айтылган ошентип, бирок тилекке каршы ошо референдумда кошо өткөрүп кеткен да, жергиликтүү шайлоо менен, билесиңер. Мен сизге дагы бир айтып кетермин. Биз мыйзам аткаруу борбордук шайлоо комиссиясы, мыйзам ошол эле жогорку кеңеш мыйзам чыгарып берсе ошонун негизинде иштейт. Биз шайлоонун добушун санап беребиз. Анан буга чейин өзүңөргө белгилүү болгондой, ошол эле кошоматчылыктар бар, ошол эле учурда жагымчылыктар бар, ошолор жана провокацион иштерди алып барат да. Биздин шайлоо комиссиясы андай окууларды өткөргөндө биз да ошо провокацияга алдырбагыла, мыйзам чегинде иш алып баргыла дейбиз. Мисалы көпчүлүк учурда мына сиз айткандай шайлоолорду өткөрдүк, мен башында да айттым. Наблюдательдер чоң баасын берип кетишти, мына Каракол шаарына, ушу Ысык-Көл областынын шайлоо комиссияларына жакшы иш алып барышты, ак тилинен алып барды деп. Ошол эле учурда айтып бардымбы, наблюдательдер ошол кандидаттын, ошол эле партиянын наблюдательдери басым көрсөтүп, видеого чыгарып, бияка туруп койду, тиги жака туруп койду деп мындай басым жасашканда, ал тиги сиз айткан болобу болбойбу ал адамдын, ошол эле шайлоочунун өзүнүн аң сезиминен болот. Биз ал кишини мажбурлай албайбыз, өзү кааласа алат, кааласа албайт. Нурмухамед мырза, сизге суроо бергим келип турат. Мына эл арасында мындай да кептер айтылып жүрөт, сиздер угуп атсаңыздар керек. Келаткан парламент алсыз болуп калат го деген имиштерчи. Биринчиден мурдагыдай эле адамдар келет, мурдагы адамдарды азыр көрүп атабыз. Экинчиден азыркы парламенттин полномочиялери аябагандай аз, төмөн. Анан кандай элестетесиздер азыр келе турган парламентте? Келсин анан көрөбүз да. Азыр элестетүү да бар да. Себеп дегенде бул жакта биринчиден эл өзү тандоону туура кылыш керек. Туура кандидатты тандаса, ошол кандидат иштей турган кандидаттар да. Бизде деген мына эфирдин башынан бери жанатан бери эле угуп отурам. Проблема мындай көйгөй
бул шайлоо системасында эмес экен да. Туура. Көрсө көйгөй деген бул Элдин. элдин өзүнөн экен да. Биз коомчулук өзүбүз кимди тандап алсак, мындай айтканда эмне аш даярдасак ошону жейт экенбиз да. Ошону айт. Анан бүгүнкү күнү биз азыр системасы кандай, мажоритарныйбы же парламентскийби маселе алдында болбош керек экен да. Маселе биз кимди тандап атабыз. Ошол маалыматты андай толук камдуу жеткириле турган болсо кандидаттар тууралуу. Ошондо мындай элде дагы бир альтернатива. Мына эми бул мындан артык да кандай альтернатива болуш керек? Мурда ошо партиялар деле тандачубуз. А бүгүнкү күнү мына сага партиянын ичинен кандидаттар тандап. Демек жоопкерчиликти бүгүнкү күндө элде Элдин өзүндө. Ооба, элдин өзүндө. Мен да кошулам. Анан бул эми бүгүнкү күнү биздин өзүбүз эмнени даярдай турган болсок, ошол ашты жейбиз. Ошондо гана бир баа бере алабыз да, шайлоо өткөндөн кийин. Алдын ала азыр бир нерсени прогноз кылуу мындай өтө эле оор. Себеп дегенде биз былтыркы шайлоону деле көрдүк да, ар кандай прогноздор болду. Тигил өтөт, бул өтөт, анан баягы 2 партия, 3 партия өтөт, анан ошолор баары бийлейт, анан тигинтет. Мындай айтканда 100 эмес 150% мындай ишеним менен алар барганда, а бирок натыйжада көрдүк эмне болду. Бүгүнкү күнү кайра жаңы шайлоого аттанабыз. Былтыркы жылкы шайлоо деп калды Дастан мырза. Былтыркы жылкы шайлоодон биз сабак алдыкпы? Же ошол эле кетменди быйыл дагы басабызбы? Кайра эле ошол акчага сатыла беребизби? Ошо бул болочок парламент тууралуу айтып кетпедиңиз. Болочок парламент менин оюмча бул эң эле алсыз парламент болот. Мен 200% айтып бере алам. Анткени өтө күлкүнүчтүү бир жагдай болуп атат. Садыр Жапаров бийликтин партиясы жок деп атат да. Бийликтин партиясы ким айтса, ошону чектетке жок кылууга дейт да. Бирок азыр кандидаттар уже жерлерде жүрүшөт, телевиденияга чыгып атышат. Анан айтып калып атат да, мен Садыр Жапаровдун саясатын колдойм, мен бийликтин партиясымын деп атат да. Уже биякта уже мындай кошоматчылардын союзу түзүлүп кетет да акырынданчы. Жанагы 54 мандаттын 90 болсо 50 кишиси эле жетет экен да. Эдил Байсалов айтып кетпеди? Биз силер менен сүзсүкөт этпейбиз, силердин сөзү укпайбыз, биз 50 биздин депутат болот, биз ошо менен иштейбиз. Эми биякта мындай жакшы терең ойлонгон киши сразу эле билет, булар команда менен бартат. Баягы эле биримдик, баягы эле ошолор менен келген кишилер, анан жанагы олигархтардын партиясы, Кыргызстан партиясы сыяктуу 2-3 олигарх келет да. Ошолор эле анан алар өзүнүн жок башка мыйзам болот, тиги бу деп чыга алат дейсиңер. Жок, баягыдай эле Макалео сыяктуу эле парламент келет. Ошолор эле келет, бир 50% может алмашат, может башка, бирок системада бир да. Ошонун келген кишилер деле миң бале система менен келет, бирок ошол эле кишилер келип атпайбы кайра элечи. Анан өткөн жылкылардан деген сабак алды, аракеттенип атат. Мен айта албайм, президент өзү аракет кылып атат. Анткени бул деген өзүнүн бийлигинин архитектурасын күчөтүш керек да, мындай оңдош керек. Азыр деген мындай рейтинги өтө эле ылдый бул кишинин. Эгер ошол үчүн муну деген башка уюмдар, дүйнөдөгүлөр азыр муну аңдып карап турат азыр. Садыр Жапаров кандай шайлоо өткөрөт? Анан мунун советниктери баары эле айтып атат, жантылашып атышат. Баары элечи, жакшы шайлоо өткөрөлү, окуй эме болбосун депчи. А буларга биз разницада ким келет? Асан келеби, Үсөн келеби? Баягы эле кишилер келет. Элибиз сабак алды деп айтам, бирок эми мен азыр жеке өзүм кимге шайларын билбейм. Ойлоп атам да, мурунку эми эски системадан бери келген жана тилек оңдонгон жаш балдар бар, ошолор деп мындай 1-2 оюм бар. А так мындай общий биякта деген жанагындай эле региондорго кетпедиби жанагы кишилерчи. Ошолор эле азыр жанагы сиз айтпадыңыз кандай тамак жасаса ошондой жейт. Тамакты жасап берген кишилер талапкерлер. Кандай жут курат, кандай алып келет, кандай политтехнологдор иштейт. И как это все преподнесут да, ошол вопрос болот да. Ошол тамакты эл жей берет. Эл эми азыр мындай терең анализ кылып, күздөмө кылайын десе деле, анын уже шайлоо, көп шайлоолор көрбөдүк, кандай өтөт, кандай болот. Анан мурункудан бийлик жакшы эле сабак көрүп атат, сабак алайын деп атат. Но баягы эле да ошо талапкерлер, ошолор ошо пландарын өзгөртөбү дейм да. А бирок бийликке ким келет, айырмасы жок деп ойлойм да. Баягы эле алсыз парламент болот. Эми мен кичине кошумчалап кетейинчи. Биз мына тарыхта 6 сазыкты шайлоодукта турабыз парламенттик.
Бүгүнкү күнү мына 7-си азыр келатат, 7 шайлоого катышып атабыз. Эми биз 6 шайлоодо сабакты алдык да жакшы элечи. Тамакты бизге даярдап берселер, биз эми жугундуну берселер, алып жей бербешибиз керек да. Муну өзүбүз дагы кичине мындай жоопкерчилик бизде жок болуп атпайбы элдечи. Бүгүнкү күнү мындай айткандай акча тыйынга алданбашыбыз керек да. Акча берип койсо эле болду. Бүгүнкү баягы курсагыбыз ток болсо, эртеңки күнүбүз ач болобу, ток болобу, аны мындай ойлонбой эле биз андай кадамдарга барбашыбыз керек да. Бизде мындай акылыбыз бар дегендей, уже тажрыйбабыз бар аркабызда. Канча деген мындай мамлекетте окуяларды көрүп атабыз, мындай революциялар болуп атат, жанакындай шайлоонун немелери жокко чыгарылып атат. Мунун баары сабак да биз үчүн. Эми мындан ары дагы канча жолу сабак алышыбыз керек. Анан биз айтып атабыз мынакей. Президент таза шайлоону өткөрүп берем деп атат, кепилдик берем деп атат. Туура. Бирок биз да колдошубуз керек да. Анан биз өзүбүздөн дагы мындай кандай десем, мындай обратный связь деп, обратный связь болбосо, биз өзүбүз көмөктөшпөсөк, анда ким келип биз үчүн тиги кошуналарыбыз келип туруп шайлап бербейт да, тандап бербейт да. Өзүбүздө болуш керек тандоо. Анан бул мына дагы бир жолу кайталанып кетейин. Бизде бул уникалдуу мүмкүнчүлүк болуп атат да, партиянын ичинен да тандоо. Ал келип алып бүгүнкү күнү одномандатный дагы жана кандидаттар келип алып эле өзүлөрүнүн мындай айткандай баягы казанын аралаштырып, өзүнүн кашасын аралаштырып бышыра берген болсо, биз эми ошонун аркасынан нечип эле кете бербейбиз да. Биз анализдешибиз керек да. Биз эми ар бирөөбүздө азыр колубузда интернет деген бар, ар бирөөбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр баарыбыз эле билимдүүбүз, илимдүүбүз мындай айтып кетебиз. Баарыбыз эле диванный экспертпиз дегендей. Жана башка экспертпиз. Интернет эл ичинде болду. Вот, анан азыр эл окуйт, эчтеке кылбайт. Эми биография деген бар да. Биография деген бар. Эми аны окуйт. Караш керек да. Жок, ошону биз мындай туура пайдаланышыбыз. Аркасынан эрчип чыкты. Бүгүнкү күнү мына азыр интернеттечи. Азыр малчысынан баштаган мамлекеттик кызматкерге чейин баары эле интернетти колдонот. Туурабы? Анын эң эле мындай көп пайдаланып турган площадка бул Facebook болот. Facebook'ta азыр ар түрлүү кандидат тууралуу маалыматтар бар. Конечно, эми жанакындай кара пиары да бар, жана башкасы да бар, мактаганы да бар. Бирок бизде аналитический мышление азыр любой адамда болуш керек. Мындай жакшы жеткен адам барат шайлоого. Мындай несовершеннолетний барбайт да. Жакшы жеткен адам кичине ой жүгүртө алат. Такыр түшүнбөй атса, анан биз түшүндүрүп, мындай жакындарыбызга түшүндүрүшүбүз керек да. Ай, бул мындай киши, мен тааныбайт экенмсе, бул баланча, бул түкөнчө, бул жакта иштеген. Бул мондай бир салымы бар, мамлекетке мондай бир эме кылган. Же болбосо бул кой муну мен муну билем, мен муну мисалы уже жаңылганбыз мындан. Бир учурда шайлаганбыз. Кел эми мына могоркини шайлайлы, мога шанс берели деп, мындай өзүбүздө дагы бир эме болуш керек да. Жоопкерчилик мына ошол тууралуу кичине айтып кетейин. Жоопкерчиликти дагы биз өзүбүз мына мойнубузга алышыбыз керек. Эртеңки күнү келип алып биздин үй бүлөнүн ичинен эле баягы бөлүнүү жарылуулар да болгон. Мен тиги партияга шайлайм, мен буга шайлайм депчи. Эми ал жакта бир эле кызыктырган нерсе бул акча эле болчу да көп учурда. Эртеңки күнү келечекте биздин келечек муунда кандай эме мындай кандай эме болот? Депутаттар болгондо тууралуу айтып атпайсызбы? Азыр бир дагы кичине кошумча кылып кетейин. Мисалы азыр билесиз, мужун 75ке жакын округ бар болчу мажоритардык система менен шайлап жүргөндөчү. Кыргызстан боюнча 75ке жакын бар болчу экен. Азыр 36-га түштү да анын баарычы. Ошондой көптөгөн округдарды бири-бирине кошуп туруп, мисалы Жети Өгүз, Тоң, Ак суунун 2 айыл өкмөтү, Караколдун 2-3 шайлоо округу узунунан эле кошуп тур да. Эми ошо между делом айткам да. Анан биякта деген өзгөчө жана югта дагы мындай вопрос болуп тур да. Жинде болсо да өзүбүздүн балабызды шайлайбыз депчи. Азыр мындай элдин уже эмеси система деген ошо карама каршы келгенсип атат да. Азыр мисалы биз өзүбүздүн балабызды шайлайбыз деп атпайбы? Мажоритардык системанын принциби ошо да. Ошо же кулунубуз деппи? Биздин кулунубуз жинде болсо да ошону шайлайбыз деген система болуп атат да. Эми азыр агитация башталганда дагы Кудай сактасын кандай болот да. Анткени мисалы Алай, Чоң Алай ошонун баарын деген бир эле Алай округу деп кошуп коюптур. Алайда билесиз, убагында деген бизде деген 2-3 депутат эле чыкса, Алайдан 15 депутат, 10го жакын ашык депутаттар чыкчу Алайданчы. Аякта аябай чоң конкуренция да. Анан биякта да ушу кооптуу абал тууралуу айтайын деп атам да. Аны сезимди жөн эле койгуңуз, мурун иштеген билген деп. Просто ребята с нашего двора дегендей эле да.
баары өзүбүздөн. Биз эгерде капчыктууларды өткөрбөй шайлабай койсок, демек акылдуулар келет экен. Баардыгы өзүбүздөн. Ошо кичине ойгонолу сатылып келдик. Мунун да аягы болуш керек. Эми жаңы шайлоо менен жаңы жашоону баштап бир үмүт менен, жакшы үмүт менен аттаналы. Шайлоону биз дүйнө коомчулугу бизди көрүп турат. Дүйнө коомчулугуна биз дагы бир жолу далилдешибиз керек. Биз эгемендүү, көз карандысыз өлкө экенибизди дагы бир иреттигине тактап көрсөтүшүбүз керек да. Ошо. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жакшы тандообузду жүргүзүп шайлоого келели деген ниеттесиздер. Урматтуу каармандар, бүгүнкү биздин программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн тандоо убагы долбоорунун алкагында баарлаштык. Алдыда келе жаткан шайлоо туурасында кенен сүйлөштүк. Урматтуу каармандар, дагы бир ирет биздин конокторубузду атап өтсөм, ал БШКнын атайын өкүлү Айбек Сатиев, Каракол шаардык кеңешинин жооптуу катчысы Эрмек Майрыков жана Каракол шаарынын жарандык активисттери булар Нурмухамед Асанакун жана Дастан Курманбековдор. Ал эми урматтуу каармандар, шайлоого жапатырмак баарыбыз барып, каалаган, ишенген адамыбызды шайлап алалы. Шайлоо тынч, мыйзамдын негизинде өтүп, өлкө стабилдүүлүк менен бекемделип, жакшы адамдарыбызды, өзүбүз каалаган адамдарыбызды шайлап алалы деген каалоо тилектер менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктамакчымын. Сиздер менен микрофондо мен Алтын Арыспай кызы болдум. Эмки жакшылыктарда, жаңылыктарда амандашканча сак саламатта болуңуздар.